Просим вас сохранять спокойствие. Оставайтесь дома. Обстановка стабильная. Город патрулируется. Ну, я считаю, что армия, во-первых, в любой стране армия должна быть вне политики. Армия, конечно, основная задача армии – это обеспечить защиту государства от внешних угроз, но если возникает такая ситуация, как сейчас, то я считаю, что хорошо, что привлекли армию как силу достаточно нейтральную, потому что обеспечить порядок надо. Час кирген деле туура болду, анткени шаардын ичи порядок, элде коркунучсуз жүрөт. Бир четинен эми кыргызстандык элибизди чакырам, тынчтыкта баардыгындай акылдуулук менен, сабырдуулук менен именно талкалап, бул өз шаарыбызды талкалап атабыз да. Внимание, жители города Бишкек. Просим вас сохранять спокойствие. Оставайтесь. Бул кырдаалга мен кошулам киргизгенде себептенде элдин тынччылыгына көз каранды болуп атат да бул нерсе. Бул жерде ар түрдө карама каршы күчтөр болуп жатат да. Бул митингди ар ким ар башка түрдө пайдаланып жатат да. Ошон үчүн кырдаал киргизилди. Талаптоноо ушуларды алдын алуу үчүн. Бул нерсе мен мындай сүйүндүм, бир жагынан кошулам да. Кооптону. Себебинен кирди. Экинчи жагы тынчтык керек. Стабилизация керек. Ошон үчүн киргизди. Эгер андай кылбаса муну пайдаланалы деген күч да бар да, көп эмес бар.